6-класстын окуучусу өз жанын кыйды. Ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ар бир кыргыз жараны көңүл жазып коюуну унутпаңыздар. Ысык-Көл облусунун Ак Суу районунда 6-класстын окуучусунун жансыз денеси табылды. Бул тууралуу маалыматты облустук ички иштер башкармалыгынан тастыктады. Маалымдалгандай, каргашал окуя 20 февралда саат 11:00 чамасында Теплокульченко айылында болгон. Мектеп окуучусунун жансыз денеси өз үйүндө табылган. Ал өз жанын кыйган деп болжолдонууда. Окуучу бала классташтары менен жакшы мамиледе болгон, тең туштары, мугалимдери менен чыр-чатактары болгон эмес. Ошондой эле акыркы убакта окууга көбүрөөк көңүл коюп, жакшы окуп калган. Үй бүлөдө 3 туугандын экинчиси эле деп айтылат билдирүүдө. Баланын апасы эмгек миграциясында болгондуктан ал атасы менен чоң энесинин колунда тарбияланып жаткан. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Модель сулуулук сынактарына катышкан кыздар татылган. Чүйдө соц тармак аркылуу интим кызматын көрсөткөндөр кармалды. Интимдик кызмат көрсөткөн интернет топтордун уюштуруучулары кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Тактап айтканда 2024-жылдын 20 февралында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин сойгулукка жана апластыкка көмөктөшүү беренесинде каралган кылмыштын белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Ысык-Ата районунун интернационалдын айылынын аймагында мессенджерлер аркылуу интим жана эскорт кызматтарын көрсөткөн WhatsApp жана Telegram мессенджерлеринин чат администраторлору кармалды. Аталган интернет чаттарына Instagram жана TikTok социалдык түйүндөрүндө популярдуу болгон 18 жаштан 25 жашка чейинки 15ке жакын модель кыздар жана $300-500 акчалай акыга интимдик кызмат көрсөткөн суулар сынагынын катышуучулары тартылган. Жогоруда аталган администраторлор кыздарды коңшу өлкөлөргө Алматы, Дубай, Анкара жана Стамбул шаарларына интимдик кызматтарды көрсөтүү үчүн жиберип турушкан. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында жарандар кармалып, алар Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 96 беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкекте жоголгон 3 тууган балдар табылды. Милиция кызматкерлери тарабынан дайынсыз болуп жаткан 3 тууган табылды. Бул тууралуу Ленин Рейптен билдиришти. Маалыматка караганда, алар 26 февралда Ысык-Көл облусунун аймагында аман эсен табылган. 24 февралда жаран милицияга кайрылып, анын 2009-жылы туулган кызы жана 2012-жылы туулган эгиз уулдары дайынсыз болуп жатканын билдирген. Тергөөчү ырастагандай, балдар туугандарынын үйүнөн табылган.